Ey dostlar, бүгін сілерге Лит эл жомогу, канаттуулардын төрөсү. Өркім оқығандар Назгүл Бейшеке О, Шакир. қачандыр бір заманда қанаттуулар жайық аңысқа жиналыш ұйыштырып құш төрені шайламай болушат. Чогулгандардын арасында Шымкар, Қонас, Чыйырчык, жылқычы чымчық, Акку, торғай, Карга, ал емес кибереген кенедей бір қу чымчық та бар екен. канаттуулардын ар бири эле төрө болуп шайлангысы келиптир. Бирок алдыга чыгып эч кимисинин мен дегенге ооздору барбайт. Бары чуручу, бүрүгү. Бир убакта калдайган канатына ишенип, алдын ала ой жоруп турган Кунас мындай дейт. Kimde kim barынан бийик усса, төрөбүз ошол болсун. Анын айтканын башкалары да туура көрөт. Кунас ошондо узун тумшугун тарс кагар замат канаттуулар асманга көкөлөйт. А дегенде жерге кекилик андан көп өтпөй тоок томолонуптур. Томолонуп түшкөндө да томугун чыгарып алып, Башкалар алынын жетишинче учушту. Бирок баары эле тез биринин артына бири чарчап, асманда Кунас менен Шумкар калат. алар бийикте көрүнмөксөн болуп калганда, Кунастын да канаттары чарчайт. Ал да тез эле кайтып келет. Асманда жалгыз калган Шумкар шаңшый баштайт. Төрөңөр, мен болдум. Мен. Кимиң мендей бийик уча аласың, а? Ошол убакта мен деген кенедей куучумчук зып коюп, Шумкардан да бийик көккө учуп чыгат. Анан ал Төрөңөр, мен болдум. дебеспи? Көрсө, ал Шумкардын белине жерден эле минип алыптыр. Мингенде да ал баятан башкалардын чарчай турган маалын күтүп отурган экен. Асмандагы Шумкар көктү карай жакшы эле шукшурулат. Арине чарчаган канаттары кенедей чымчыкка жеткирмек беле. Бирок кенедей куучумчук төрө болгусу келген менен баары бир уятка калыптыр. Кийин өз кылыгынан уялып, өмүр бою бадалдын түбүнөн чыккыс болот. Анткени аны канаттуунун баары Төрөбүз, сени кайдан көрөбүз? деп азыркыга чейин шылдыңдашат дейт. Кыргызчалаган О Шакир.